Жеңишбек Ашымкулович, бүгүн сизге өкмөт башчынын буйругу менен бул мекемени башкарууга келген экенсиз да. Тактап айтканда сизге ИО деген приставканы коюптур да. Ал эми орусча исполняющий обязанность, кыргызча идин отурат деген сөз да. Канча отурасыз, кандай отурасыз, иши кылса бекем отуруңуз да. Анткени акыркы транспорт министрлигиндеги президентибизге чейин жеткен маселеден кийин ал жактын баары мушкада. Порохой бочканын үстүнө отургандай болосуз да. Телефон менен ээн эркин сүйлөшө албайбыз. Эң коррупциялык мекеменин башына алдыңыз. Мен сизге ушуну душманыма да каалап айта элем да, мага байлаңыз. Биринчи сурооду сизден баштайынчы. Мына мага жаңы эле бир кайрылуу келди. Биздин Кыргызстандын жарандары экен. Асаналиев Расул, Токтомушев Талайбек деген. Булар чет өлкөдөн батыштан машина ташышат экен. 27 октябрдан бери Дагестан менен Азербайжандын границасында туруп калыптыр. Машинанын ичинде жашап атыптыр. Мага видеолордун да жөнөтүштү. Азыр мына арыздарын беришти, мен сизге берем. Тышкы иштер министрлигине өкүлү Алмаз Тукеш, сиз дагы өзүңүздүн каналыма чыгыңыз, анан бажы кызмат отурабы? Тез арада байланышка булар жазып атат, бизге бажы сайыздын эмне кереги бар дейт. 120 000 рубльден 3 000 долларга чейин акча талап кылып атат дейт. Сыныктан башканын баары жугуштуу деп орустун таможниктери да кыргыздын таможниктеринен үйрөнсө керек да. Сындырганды, тындырганды. Менден алып алыңыздар, 3 экземпляр дайындап койдум, ушул маселени чечип бериңиздер. Биздин 30 машина Кыргызстандын жарандары видеосун көрсөңүздөр, адам ыйлайт. Машинанын ичинде жашап атат. Туалет дегенге бара албайт экен, машинасын чыгып эч жакка чыга албайт экен. Түрмөдөн айырмасы жок да. СИЗОдо жаткандар жатыр да. Ушул маселени чечип бериңиздер. Экинчи, Бишкек шаарынын мэринин орун басары. Бул киши такт эле санын билбейт окшойт. Бишкектин ичинде канча автобус бар, канча троллейбус бар десең. 90 менен 100-дун ортосунда дейт да. Так билиш керек да. Канча маршрут менен канча автобус күнүгө чыгып атат. 7 маршрут менен 87 автобус күнүгө чыгат. 20 маршрут менен мынча троллейбус чыгат. 41 маршрут менен мынча 122 маршрут менен мынча бусиктер чыгат депчи. Маалымат жок келип алып ойду тонотуп отурат. Бишкек шаарынын мэри талапкер кезинде убада берген. Эгер мен мэр болуп калсам, Бишкекке 800 автобус, 400 троллейбус сатып келип, коомдук транспорт маселесин түп орду менен чечем деген. 2019-дун планы боюнча мен кече телевизордон да көрдүм, маалыматтарын окудум, 60 автобус алып аткан экен. Кытайдан 380 миллионго. Эгер жылын 60 автобус алса, анда убадасы аткарылбайт го. 800 автобусту кайдан табат? Кантип келет? Ошол планда барбы, жокпу? Бюджеттиңерде акча барбы, жокпу? Жооп бериңизчи. Спасибо за вопрос, Раскельдий Чернобекович. Я хотел бы дать пояснение, почему я говорил то, что 90-100 – это те единицы, которые выходят на линию автобусов. То есть все зависит от водительского состава и от технического состояния. Сегодня, допустим, у нас выезжает 95 единиц. Почему? Потому что по техническому состоянию они сейчас работают. Завтра они могут выехать уже 100 единиц. Это то есть стабильный подвижный состав. Вот. Что касается планов, то мы в настоящее время тоже прорабатываем определенные моменты по возможности приобретения порядка где-то 300-350 единиц за счет кредитных средств плюс грантовой основы. Эти планы существуют на 2019 год, и мы будем по ним прорабатывать. Жок, 2019 60 автобус алсаңар, 800 автобусту бул кайдан алып келет? Убагында Албек Ибраимов мен 400 автобус алып келем деген. Бишкектин мэрлерин бардыгы түрмөгө туруп чыгышты. Азыр экөө отурат, бирөө отуруп чыкты. Ошо автобустун айынан. Bunun 800 avtobus alıp gelem dep, bunun da koşullarda yetişip ketpeybi. O adanı berip aldı. Ошону сурап атам мен. Я вынужден повториться, так как
Данная закупка требует значительных финансовых средств, и в настоящее время мы можем прорабатывать их только в рамках определенных каких-нибудь совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства. То есть мы предоставляем маршрут, и на этот данный маршрут заходит частный перевозчик с автобусами большой или средней вместимости, или рассмотреть вопрос в рамках грантовых или кредитных средств там, по линии, допустим, Российского экспортного центра или Рахмат. ЕБР. Эми бул жомок. Мына өзү айтты 140 автобус Бишкекте списанияга турат дейт да, металл. Булар 2008 жылы алынган. 10 жыл жашабай жатып, о дүйнөгө кетти. 140 автобус. Акчанын баары кайда кетти? Мына. Берден коррупцияда автобус алып келем деген сөз, троллейбус алып келем деген сөз, коррупцияны алып келем деген сөз да. 800 автобус алып келем деп алдыбаста 800 жылдын 60 автобус алып келе турган болсо, бул 12 жыл мери боло турбайт да. Ага чейин анын эмес биздин мөөнөт бүтүп калат. Экинчи, мынагы ички иштер министрлиги силер айтып атпайсыңар, Бишкек шаары боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы жол кырсыктары аз. Былтыр 503 жол кырсыгы катталып, 500 киши жаракат алган экен, 36 адам о дүйнөгө кеткен экен. Быйыл 13 жаракат алгандар 268 деп туурабы? Аманал Кадырбаевич. Бул ошол жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын кесепет менен болгон жол кырсыгы боюнча. Жалпы республика боюнча сиз айтып атасыз, былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы адам өмүрлөрү кыйылган жагдайлар аз деп туурабы? 800ден 600гө чыкты атасыңар. Туура. Сиздики моюнча туура, меники моюнча туура эмес. Маселен, кече Токмоктун жанынан бир чоң жол кырсыгы болуп, 5 адам навод кетти, 3 адам ооруканага түштү, туурабы? Туура, каттоодон өтүп уже болду. Эми ошо каттоодон өтүп деп силер ушунда каттайсыңар да. Момент авария болгон жерде адам өлсө, булар каттайт. Ошол 3 адамдын 3-өө тең 3 күндүн аралыгында о дүйнөгө кетип калса, силер аны каттабайсыңар. Мисалы айтыңызчы, мынагы 5700 дедиңизби? Адам жаракат алган. 5274. 5200 адамдан жаракат алгандардын канчасы ошо больницадан, же болбосо больницадан кийин үйүнө чыккандан кийин баары бир ошол жол кырсыгынан кайтыш болду да. Жол кырсыгынан кайтыш болду. Ошолор жөнүндө анализ барбы сизде? Анализ бар. Бул боюнча мен сизге тактоо иретинде жооп берип коеюнбу? Бунун бүт бардыгы баягы тергөө амалдарын жүргүзөт. Андан кийин ошол баягы соттук экспертизанын эгер жыйынтыгын, баягы заключениесинин негизинде ошол адамдын өлүмүнүн негизги себеби ошо жол кырсыгынан алган травма болду деген ошо заключение болсо, тергөөдүн токтому менен бизге келсе, аларды биз кошумча каттоодон өткөрүп, аларды кошумча коебуз. Алар жаап жашырылып калбайт. Именно жаап жашырып калат. Ушуну укрытие деп коет. Силер буну дем албайсыңар. Маселен, мен МВДнын сводкасына ишенбейм. Булар жана кыргыздын молдосункунан айтып берет. Акипресстин сайтына кирсек, күнүгө болгон жол кырсыктары жөнүндө маалымат толтура. Ошолор менен анализдесек, силердин саныңа караганда аякта ашык чыгып атат. Кыргыздар кыргызча да сүйлөшүп коюшат да. Кыргызча сүйлөшүп койгондор бар да. Эми болору болуптур. Эми өлгөндүн артынан адам өлбөйт деп туруп эле алып барып көмүп коет дагы, чыгымын төлөп бергиле, больницасы жатса больницасын төлөп бергиле деп. Андай моменттерге аларды силер айтпайсыңар. Больницадан өлгөн адамдарды каттабайсыңар, жазбайсыңар. Анан кийин отчет берип атасыңар. Кыргызда адамдын өлүгүн санабайт, адамдын өлүгүнө карабайт. А силер баягы бир чоң 120 кое алсак, быйыл 130 козголдук дегенде кылып туруп мактана турганда шардана кеп кылып атасыңар. Бул уят. Бул уят. Адамдын өлүмү менен отчет бербейт. Бул кыргызга жат нерсе. Анан биздин ишибиздин ийгилиги ушул дегенде кылып атасыңар да. Анан азыр эми безопасный город кирип кеткенде эле ишибиз оңолуп кетпейт да. Бизге азыр безопасный город эмес, бездымный город керек проект. Шаарды түтүн каптап атат. Экологиялык коопсуздук деген бар. Жол коопсуздугунан башка.
Мына маселен Бишкекте bir күндө 2700 буйсук чыгат. Анын көпчүлүгү солярка менен азыктанат. Чыгарганын кара түтүн. Силер Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, мэрия менен биргеликте рейд жасап, мотору бүтүп калган, 2-3 күндө жүрбөй кала турган машиналар бар, кара түтүн менен каптап атпайбы. Мен атайын академиктерди алып изилдетип чыктым. Бишкектеги түтүндүн 67% ушу унаалардан чыккан түтүн экен. 30% Бишкек тесттен чыккан түтүн экен. Премьер министрде кеңешме болду. Силерде эч кандай мындай сунушуңар жок, жумушуңар жок. Шаарда толтура машиналар жүрөт. Аягынан көк түтүн, адамдын көзү ачышат. Сиз кечкисин Бишкектен тетиги Антонов, Новопалов, Воен Антоновка жака айдап көрүңүзчү машинеңизди. Кара түтүндө көзүңүз ачышат. Эң сай жер ошол Бишкектин. Түтүн каптап турат. Канча деген автобустар, бусиктер каттап атат. Арттан чыккан түтүндөн машина көрүнбөйт. Эмне үчүн рейдке чыкпайсыңар? Адамдын өлүгүн санап отура бересиңер. Гаилер, мэрия, транспорт министрлиги. Эл түтүндөн дем албай атат. Булмача кандай аракетиңер бар? Рыскел Чыныбекович, чынын айтканда бул көйгөйлүү маселе, туура айтып атасыз. Бирок азыркы күндө ушу Ички иштер министрлигинин ыйгарым укугуна байланыштуу экологиялык безопасность бизден уже чыгып кеткен, азыр транспорт каражаттарына чыгып аткан түтүндү жана анын санын биз өлчөгөнгө укугубуз жок. Мунун баардыгы экотех инспекцияга өткөрүлүп берилген. Мен сиздерди айтып атам, менин укугум жок болсо, транспорт министрлигинин укугу жок болсо, Бишкек шаарынын укугу жок болсо, анда кимдин укугу бар? Өкмөт башчы өткөрдү. Силер мамлекеттик кызматта турасыңар. Кызматтык жоопкерчиликтеги бар. Тоокелчилик менен эмес. Моралдык жоопкерчиликтеги бар. Эми мындайсыңар да, тиги бир адам өлүп калса жол кырсынан. Турат экен да, тиги сөөктү нары бери сүйлөшүп. Эгер буну биз алсак Свердловский, нар жак жолдун нар жак бетин алсак Октябрьский роду. Булар ушундай да, Ички иштер министрлигинде. Турупту нары сүйлөп бери сүйлөп отурушат. Ошондой кылып атпайсыңарбы? Биздин укугубуз жок, биздин укугубуз жок деп. Туура айтып атасыз. Рахмат. Ошо биргеликте Минтранс менен, мэрия менен рейдтерди уюштуруп, ошону сиз айткан ушу жумушту алып барабыз. Кудай буйрса. Рахмат. Мына ушинтип жооп бериш керек. Мына ушундай кылабыз деп, жана биздин укугубуз жок деп. Сөзсүз аны алып барабыз. Кеткиле анда. Силер эмне кереги бар? Анда камера иштесин. Иштейбиз. Безопасно көрөт. Камера менен эч ким сүйлөшө албайт. Камерага удостоверениесин көргөзө албайт. Силерди көчөдө жана Калдарбек Шакирович айткандай. Салам берсе эле акча берди деп отурасыздар. Экинчи, урматтуу министр Жеңишбек Канашевич, мен өткөндө комитеттин көчмө жыйыны болгондо теги постко баргам, Сосновкага. Анан ошол жердин башчысы Аманов Бейшен деген бар, Бишкек Ош автомобиль жолунун дирекциясынын тоннелдик кызматынын башчысы. Мен комитеттин балдары менен тапшырма берген мага. Күнүнө канча акча түшөт? Толук маалымат бер. Жанагы алып келген автоматтыңар эмне үчүн 2 жыл мурун коебуз дегенде эми койдуңар? Эмне үчүн ал иштебей турат деп. Мага 15 мүнөт безил деген. Бүгүн келбей коюптур. Маалымат да бербей коюптур. Бул кандай? Же анын жоопкерчилигин кызматты кылай, сиз карайсыз, же болбосо сиздикин биз карайбыз. Рахмат.